Ош шаарында саламаттык сактоо кызматкерлеринин күнү салтанаттуу түрдө белгиленди. Анда бул тармакка салым кошкондор мэриянын жана шаардык кеңештин сыйлыктарына ээ болушту. Ак халатчандарды куттуктаган Ош шаарынын мэри өмүр сакчыларына ийгилик, түйшүктүү ишине күч-кубат каалады. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгерлерине бул тармакты өнүктүүгө кошкон салымы келечек муундарды тарбиялап чыгарган эмгеги үчүн ыраазычылык билдирем. Сиздер баштаган жол жаш жана келечектүү кадрларды өсүп келе жатат. Өлкөбүздүн ар бир жаранын ден соолугу мамлекетибиздин негизги байлыгы. Мына ошол байлыкты сактоо сиздердин колуңуздарда. Айрыкча соңку жылдарда дүйнөнү каптаган оор учурларда пандемия шартында сиздердин эмгегиңиздер, тайманбас аракетиңиздер өз өмүрүңүздөрдү да табакелге салып, эл үчүн кызмат кылганыңыздар тарыхта алтын тамгалар менен жазылып калат. Эмгеги бааланган дарыгерлердин арасында 16 жылдан бери Ош шаардык ооруканасында эндокринолог болуп эмгектенген Күмүшай Маматраимова да бар. Калк ден соолугуна кам көргөн каарманыбыз саламаттык сактоонун мыкты кызматкери төш белгисине татыды. Ак халатчан айым бул сыйлык өзгөчө кубандырып, дем берип жатат дейт. Мен 2009 жылдан бери Ош шаардык ооруканасында врач-эндокринолог болуп эмгектенип келем. Бүгүн өтө кубанып турам, себеби саламаттык сактоо министрлигинин төш белгисин алып отурамын. Бул сыймыкты алуу биз үчүн өтө маанилүү. Себеби бул сыймыкка жетүү үчүн биз көптөгөн кызматтарды аткарабыз. Жумушубузда көпчүлүк кыйынчылыктар болот. Аларды жеңебиз. Келген пациенттер менен күрөшөбүз. Оор жумушубузда жеңил кылып бүгүнкү майрамды уштуп берген Ош мэриясына терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол баарыбыз кесиптештерди майрамыңыздар менен. Сыйлык алгандардын катарын саламаттыкты сактоо тармагынын отличниги, медицина кызматынын ардагери жана ардак грамота алгандар толуктады. Муну менен кошо өмүр сакчыларына атайын концерттик программа уюштурулган. Дарыгерлердин жүзүндө кубаныч, ууртунда жылмаюу байкалат. Мен Ош шаардык залалсыздандыруу бекетинде 40 жылдан бери эмгектенем. Бүгүн биздин ушул кесиптик майрамга карата Ош шаардык мэриясынын ардак грамотасын алдым. Жалпы ушул медицина кызматкерлерин бүгүнкү келе жаткан ушул медицина кызматкерлеринин майрамы менен куттуктаймын. Белгилей кетсек, Ош шаарында 47 медициналык мекеме бар. Анда 3,5 миңге жакын кызматкер эмгектенет. Анын ичинен 6 Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери, 6 илимдин доктору, 14 медицина илимдеринин кандидаты, 224 саламаттыкты сактоонун отличниги бар. Айтунук Мамытова, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР Ош.